Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat. Жалпы эле ушул биогуму сүйүүчүлөр, чөл жылан багууга кызыккандар, мына свежий кык. Бул азыр мен сиздерге кызыктуу нерсе айтып берем. Мына бул биринчи төгүлгөндөр, бул жанагы күздө уже малдар талага чыкпай калганда төгүлгөн көңдөр. Мындай бөлүп коелу, мисалы октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль болуп кеткен да. Мына октябрдагы, ноябрдагы кык уже даяр болуп калыптыр. Мынакей. Маны сөл жылан жан деп жейт. Не кылыш керек? Ушуну алып туруп, оны ал жака жаңы местага салабыз. Мына теректердин ал жагына салабыз дагы. Болду, бул даяр уже сөл жылан жей турган болуп калыптыр. Бул жакта местаны бошотуп туруп, аны ал жактагы кыктарды ушул жака алып келип коюп коебуз. Олор ушул жерде эскире берет. Мына уже эскирип калыптыр, даяр болуп калыптыр. Ушуну алсак боло берет. Ушундай туугандар. Азыр биз дагы видеонун жүрүшүндө бизге келген комментарийлерге жооп берип кетебиз. Баардык комментарийлерди чогултуп алып, жазып алып, чекеден жооп беребиз. Туугандар, жана айтып кеткен ал жак болбой калды. Ал жака кыла турган болдук. Мына мен бир араба алып төктүм азыр. Мына араба менен бир араба алып барып төктүм. Ишти баштаганда дагы ушундай араба менен бети менен тегиз кылып эки арабага салып ишти баштаганбыз. Араба менен көңдү алып келип эки арабаны төктүк. Төгүп кел айтып, бир кызыктуу нерсеге учурап калдым. Төгүп эле экинчи арабаны төгүп келгиче мына бул сөл жылан мына бул жактан чыгып бияка карап кетип атыптыр. Булар жыт сезет деп коет. Мындай оозу мурду жок, бизге көрүнбөгөнүмен бар окшойт го чамасы. Ушундай жыт сезе турган, денеси менен жыт сезе турган бир жөндөмү бар экен да булардын. Дароо эле ушул жака карап жөнөп калыптыр. Азыр эми ошол сөл жыланды алып, ал жака таштап койдум. Мына бир экөөнү таштадым. Кире экен, кирбей экен. Мен силерге оозумду толтуруп айтып алдым, мына бул кык даяр депчи. Мына кирип кетти. Мына дагы кирип кетип атат. Мына бирөө уже кирип кетти. Мына экинчиси, үчүнчүсү дагы кирип кетти. Кирип кетип атат. Мына экинчиси дагы кирип кетти. Мына бул дагы кирип кетип атат. Мен азыр дагы бир кыкты сөл жылан таап туруп салып көрөйүн. Мына жерде уюп чогулуш өткөрүп атышкан экен. Чогулуштун белине тептим мына. Алдым мына эки сөл жыланды таштадым. Эми карап турабыз. Мына кызыл болот, Калифорния сөл жыландары деген элем. Семиргенде туугандар мындай алиги денеси мындай жарылайын дегенсип ушундай таргыл болуп ала көрдүңүздөрбү? Полосатый болуп. Семирген да булар. Питание жирный буларда. Ана кирип кетип атат мына, шарт эле кирип кетти. Газды баскан бойдан. Семиргенде сөл жыландар ушундай курсагы ток, дың болгондо ушундай таргыл болуп калышат. Мынакей кирип кетти. Демек биздин
kığыбыз çöl жыландарга dayar болду. Mına kık. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart'ta tөгülген kık. Noyabr'dagını alsak bolu öğretici. Бұл уже почти dayar. Şunday tuğanlar. Анан кече комментарийде бирөө жазган экен. Кыкты кандай кылып салабыз деп. Мына мен алып келдим, төктүм. Болду. Жайымдагы кичине суулап туруп эле çöl жылан салып коем. Бул азыр мен сулап эле силерге мисал үчүн эле көрсөтүп койдум мындай. Çöl жылан киреби кирбейби экен. Ал буга азыр салбайбыз çöl жылан. Мына экөөнүн аралыгы жакын болгондуктан көрдүңүздөрбү? Уже өтө баштаптыр. Ал жака карап уже жытын сезип атат булар. Өтө берет секин. Түнү менен, күндүзү. Бирок буга биз суу сеппейбиз, бул куруй берет. Секин кургай берет. Качан мына бул çöl жыланды ээлегенде гана ушуну суулап туруп, мынага салабыз. Ага чейин өтсө өтүп кете берет, өткөнү. Өтпөгөндөрү кала берет бул жакта, ээленип туруп анан салынат. Ушуга эле мисалы çöl жыланын алып келдиңиз, чыптадабы, мешоктобу же ящиктеби жайып туруп суулап туруп эле төгүп коесуз болду. Мына жер бул жер, асфальт жок, стяжка болгон эмес, клёнка салбадым. Ушундай эле жерге салып койсоңар болду. Анан бетине кардон же самандан төшөп койсо, нымдуулукту сактап турат, кыкты кургатпай турат. Болбосо кык мына шамалга, күнгө ошентип атып эле сквозняк болуп атып эле кургап калат. Ошондуктан нымдуулукту сакташ керек дагы. Самандан төшөп коюш керек же кардон көлөкө кылып коюш керек. Мен азыр идеальный кыкты көрсөтүп коеюн сиздерге. Мына тугандар, идеальный кык мына ушундай болот. Çöl жыланга бап точ в точ деген кык мына ушул болот. Себеби бул ноябрда төгүлгөн. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март болгон да. Бул уже 4-5 ай болуп калды. Бул азыр мына түгү жакшына мен мына лопатка менен тебип мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ягынан алиги үстүнөн чыгып төккөн кыктар илешип калтат. Бирок боло берет. Мына азыр сиз алып барып, ол жерге төксөк, ол жерде биз сразу кык салбайбыз да. 1-2 күн турат, 1-2 күндө мынанын өңү өзгөрүп, жыттары учуп калат. Анан качан оны ээлеп салгы чейин мына свежий дагы кургап калат. Жакындайт барган сайын. Анан сала беребиз çöl жыланды.